Ташиевден аябай коркуп, анан ийилип ушунчалык салам берди деп социалдык түйүндөрдө аябай көп талкуу болуп кетти. Анан өзүңүз айтыңызчы, коркконуңуздан ошентип ийилип салам бердиңиз беле, же бул жөн эле жасалма интеллекттин иши болуп калдыбы? Эми байкуш, бул эми кандай нейросеть да? Азыр искусственный интеллект деген бар. Сүйлөтүп, папа кандайсы жооп берип, голосду киргизип коюпчу, мисалы. Ошол эле да, мисалы, Камчыбек Кыдыршаевич келгенде, мисалы, эми Камчыбек Кыдыршаевичти көрбөй жүрдүм беле, мисалы. Керек болсо түрмөдө да жатканбыз бир. Мисалычы, бир партиист болгонбуз. Анан кел атат дегенде эле баары табырап чуркады. Ооба. Баары, мисалычы. Мен да таң калып калдым да. Анан эми сакалды башымен мен кантип чуркайм деп, мен шашпай басып бардым. Ал баары чуркап барып, тим эле мындайсы шеп, кандай шеп деп мынтип чеп деп бучат, мисалычы баары. Анан эми а жерде баягы кандай десем, аларды согуш эмес, мени согушта, мыйзам ошол тиги Нариманды согуш. Анан Нариманды тиги мен барып мындай эле кандай десем, мен эч качан ийинбейм. Мисалычы мени ушунчалык мазактап, окат-сокатымды алып, атам энемди өлтүргөнгө чейин барганда да мен ийилген эмесмин. Анан мен кантип эле ийилем, мисалычы. Балекет болсун, мисалы, атып салышсын, мисалычы. Но мен эч качан мисалы тизелеген эмесмин. Бир саясатчы айтты эле го, мисалычы, тиги айтпай эле коеюн, мен антип эч качан кылган эмесмин. Мен Татынакайга барып саламдаштым, саламатсызбы дедим. Эки колумда мынткен жок, бир эле колум менен саламатсызбы дедим. Анан эми мен карабайсың, жанагыреки нейросеттиги билбейм мен бул кандай жасап койгон. Мен өзүм күлүп атам ошону көрүп алыпчы, ошону тиги жасап койгонуна. Ачууңузга тийген жок ба ал нерсе? Эми ачыма тийгенде мен андайга, мисалы, сен башында айтпадыңбы, тиги мен тиги кандай десем, кожам катуу, мисалы, көнүп алгам андайга. Алмаз Шаршеновдун анда эмне деген мен эмне гана кылган жок. Көнүп алгам мындайгачы.